квотасы бар, мени жумуштан алдым дегендей маалымат кетип атат да. Биздин могу мени жоюп жумуштан алдым деп жана министр кечээ күнү мен жокто келип эмеге кимдикке келип айтпай келип катышып адекени сүйлөп мас абалында ичип алган, эртең менен 8-де ар нерсени айтып кетиптир. Анан мына бүгүн силер менде канча киши жазылган? Бүгүн 35 киши жазылган приемга. Мен азыр ошол жака барышым керек. Ал кишиге жолугушум керек. Анан силерден суранарым, мен иштегенимди каалайсыңарбы, каалайсыңарбы? Каалайбыз. Мына бир күндүн адамдар отурса, бир эле күндө келген адамдар. Бейшеналиев. Кадыр Бейшеналиевич, мени жакшы тааныйсыз. Мен сиздин приемуңузга 5-6 жолу кирген кишимин. Мен үй бүлөм менен 2-чи группада инвалидмин. Азыр өзүмдүн ооруганыма байланыштуу ушу жерге келдим эле. Анан ушул жерден адамдардын көйгөйүн чечип, адамдарга жардам берип аткан Жумабеков, Сабырбекти жумуштан алам деген бул кандай уяты жоктук. Бул жерде адамдарга боорукерлик барбы? Адамдар бул жерде бирибиз баспай, бирибиз колубузду сүйрөп, бирибиз бутубузду сүйрөп келип атсак, ушунча адамдар очередте турсак, азыр министрство, айланайын министр, мени жакшы билесиз. Менин жолдошум операция болот дегенде мен сизди 1,5 саат күткөм. Сизде министрдиңизге кереги деле жок. Андан көрө биякты түшүргөндөн көрө өзүңүз сыйыңыз менен эле кете бергенди мен каалайт элем. Ошон үчүн бул жерде баардык элдер үчүн, баардык элдер бирден айтсак дагы, бул кишинин иштеген ишин биз өтө жогору баалайбыз. Ошон үчүн урматтуу министр, акылыңызга келиңиз. Азыр бизди көрүп кеткенге уруксат бериңиз. Өзү азыр барам деп атат, барып келгенче биз да күтүп турабыз. Эч качан иштеп, академиктерди алып салып, илгерки врачтарды алып салып, бизде эмне кайсы врачтар көрөт? Же контракт менен окуган студенттерге жазганды билбей атат. Мына мен 2-3 жолу мына урологияга барсам, эже мугалим экенсиз, менин ката жазып аткан кагазымды кантип жазып атасың деп атасыз го дегенде, мен күлүп туруп ошол жерден жок, мен ал катаңды айтпайм, чыгып мени көрүп берсең болду деп чыктым. Мына мен больницадан чыкканыма 5 эле күн болду. Азыр ушул ортопедический оору болгонум үчүн жамбашыман ушул жака келсем, азыр бул кишини сиздердин журналисттериңиздерге да жолуга албай калдым. Урматтуу министр, мен сизге ушу менен